4 аптанын ичинде жүздөгөн жолугушуулар, бүт өлкө боюнча 10 миңдеген адамдар. Bir айлык үгүт иштеринде Атамекен партиясы Кыргызстандын бардык облустарын түрө кыдырды. Ар бир аймакта талапкерлерди жылуу кабыл алышып, жандуу диалог, түз баарлашуу орун алды. Урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, абдан оор тагдыр чече турган олуттуу шайлоо алдыбызда турат. Баткенден баштап ал жагы Талас, Ысык-Көл бардык региондордун баарын кыдырып келди. Урматтуу туугандар, биз ким менен күрөшүп атабыз? Биз бийлик менен күрөшүп атабыз. Бүт бардык жерде паспортторду чогултуп, административдик ресурсту болуп көрбөгөндөй колдонуп атат. Врачтарды, мугалимдерди, мамлекеттик кызматкерлерди баарын кыйнап атат. Мына ошолор менен күрөшүп атабыз да. Эмне үчүн Атамекен 30 жылдан бери сатпай дайыма элтират болуп жатат. Атамекендин лидерлерин бийлик коркуп, азыркы бийлик, мурдагы бийлик да корккон. Бирок биз, урматтуу туугандар, Кыргызстанда миңдеген, 100 миңдеген атамекенчилер бар. Биз ошолорду жерге аткан жокпуз. Мен өзүм келдим Атамекенге. Урматтуу туугандар, эмне үчүн мен айттым тагдыр чечүүчү олуттуу шайлоо деп. Бул өкмөт, бул парламент менен биригип алып, арыз алгандан башка эч нерсеге жараган жок. Бийлигинин кадыры жок болсо, бир түзүгүрөөк инвестор да келбейт экен. Эми көп долбоорлорду ишке ашырыш үчүн күчтүү өкмөт керек. Биз Кудай буйрса азыр элдин колдоосун сездик. Биз эмне кылабыз? Парламентти жаңылайбыз. Силер колдосоңор. Барып туруп өкмөт башчыларын алмаштырабыз. Диндик адамдар, билимдүү, экономиканы, өндүрүштү түшүнгөн күчтүү адамдар отурат. Анткени бизде саясий эрк бар, дух бар. Баары жилер. Адилеттүү, акыйкат, калыс, духу бар эл экенин бүт дүйнөгө таңдалайлы. Байлыгына дагы, бийлигине дагы карабастан, ар бириңер жөн эле бизге шайлоочу болуп койгонуңар дагы жетишсиз. Бул уурлардан кутулуш үчүн, адилеттүүлүк, акыйкаттык, калыстык үчүн, ушундай турган бир күчтүү команда үчүн, жаңы жаштар үчүн, жаңы жүздөр үчүн, экономиканы түшүнгөн жараткандар үчүн, адилеттүү адамдар үчүн Атамекен партиясын шайлап берет деп ишенем. Атамекен!